Түркмөн спортсмени ур токмоктон каза болду. Түркмөнстанда дзюдо боюнча мелдеште ата-андашына жеңилип берүүдөн баш тарткан 14 жаштагы Сулайман Турсунбаев ур токмоктон кийин каза болгону маалым болду. Каргашалуу окуя ушул жылдын февраль айынын башында Ахал аймагынын Бахарден районунда өткөн мелдеште болгон. Оюндун акыркы беттешинин алдында Сулайманга Ички иштер министрлигинин курсанты ата-андаш болуп чыккан. Сулайманга беттештин алдында ата-андашына жеңилип берүүнү эскертишкен. Бирок өжөр спортчу андай сунуштан баш тартып, өзүнүн салмак категориясында чемпион болгон. Мелдештен кийин олбурлуу бир нече жигит Турсунбаевдин машыктыруучусуна кол салып, өспүрүмдү машина менен обочо жерге салып барып, өлөрчө сабап, көчөгө таштап кетишкен. Тез жардам менен ооруканага жеткирилген улан алган жаракаттарынан улам бир нече күндөн кийин каза болгон. Бул каргашалуу окуя тууралуу макала Түркмен News басылмасында жарыялангандан кийин редакцияга белгисиз бирөөдөн кат келген. Анда Сулаймановдун соңку ата-андашы президенттин уулу Сердар Бердумухаммедовдун аялынын тууганы экени жазылган. Бирок басылма бул маалыматты тастыктай албаганын жазды. Биз бул маалыматты тастыктай да, түгөндөй да албайбыз. Ошол эле Булак прокуратурага бул окуя боюнча тергөө жүргүзүүгө тыюу салганын айтты. Анткени расмий документтерде спортсмен жыгылып кеткен, олуттуу эч нерсе болгон эмес деп жазылган деп жазды Түркмен News басылмасы. Москвада кыргызстандык жаран 7 жылга соттолду. Москва шаарында аскер соту кыргызстандык 3-чү топтогу майып 32 жаштагы Талант Онуровду теракт даярдаган жана терроризмге үгүттөгөн деген айып менен 7 жылга эркинен ажыратты. Мындан тышкары ага 4 жыл бою интернетте жана сайттарда ишмердүүлүк кылууга тыюу салынды. Прокуратуранын маалыматына караганда, Онуров 2019 жылы сентябрда Орусияга келген. Ал ушул эле жылы октябрь айында теракт жасоо максатында Москвада өзүнө өнөктөштөрдү издеп жүргөн деген айып менен кармалган. Онуров тергөө абагында отурган учурунда күнөөсүн мойнуна алганын Москванын тергөө комитетинин өкүлү Юлия Иванова кабарлаган. Тажикстан Кыргызстандын 5 жаранын кармап кетти. Баткен районундагы Самаркандек айылынын тургуну Айпаша Наврузова өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Субаналиевке уулу Дөөлөтбек Орозовду жана анын 2 жолдошун Кыргызстандын аймагынан Тажикстандын чегара кызматкерлери негизсиз кармап кеткендигин айтып, жардам берүүсүн суранган. Арызда айтылгандай, Баткен районунун 3 жараны Сүйүндүк Бурханов, Саитбек Матраимов жана Дөөлөтбек Орозов Лейлек районунун Арка айылындагы базардан мал алып кайтып келе жатканда Кыргызстандын аймагынан тажик чегара кызматкерлери кармап, Тажикстандын аймагына алып кирип кетишкен. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн маалымат катчысы Чолпон Бердикулова Баткен районунан 3 тургуну, Кадамжай районунун 2 тургуну Тажикстандын чегара кызматкерлери тарабынан кармалганын, Баткендин 22 тургуну деген маалымат калп экендигин билдирди. Аталган окуя боюнча маалымат бизге түшөөр менен Баткен облустук ички иштер башкармалыгына окуяны териштирүүнү тапшырдык. Учурда иликтөө жүрүп жатат, деди Бердикулова.